Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге туғандар мына ушул жаңы бүткөн өтө жакшы сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Мынакей бул үйүбүздүн короосу туғандар. Азыр сіздерге биринчи эле болуп бул үйгө келүү жолун түшүндүрөйүн. Дарек рабочий көрдүктө жайгашкан туғандар. Мынакей бул көчө тарабы. Сатылуучу үйгө баруу жолун түшүндүрүү үчүн туғандар мен Алтымышева жана Абдыкадырова көчөсүнүн кесилишине келдим. Мынакей ушул жерден элесиздер. Абдыкадырова менен түндүк карасаңыздар, катардагы экинчи участокто бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Мынакей бул үй болуп калат. Анан бир аз эле чыгышты карап жүрсөңүздөр, бул Чапаева көчөсү, Алтымышева Чапаева көчөсү кесилишет тугандар. Дагы түз кете берсеңиздер, Азия Мол, БГУ, Политех, ошол Манас проспекти жака тугандар бара аласыздар. Батышты карай жүрсөңүздөр, бир аз жүргөндөн кийин эле Баха көчөсү тугандар. Бул мына рабочий городок. Анан ушул Алтымышева жана Абдыкадырова көчөсүнүн кесилишинде эле мына Омат деген дүкөн жайгашкан. Ушул жерге ориентир алсаңыздар болот тугандар. Так, мынакей киргенде эле катардагы экинчи участокто бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мынакей бул үйдүн көчө тарабы. Эң эле түштүк чек ара бул жерден башталат. Пульт менен ачылып чабылган немецкий дарбаз экен тугандар. Мондай жарыктаткычтар көчө тараптан. И андан кийин өзүнчө калиткасы и дагы бийик забор. Түндүк чек ара мына бул жерге чейин. Көчөлөр мына кенен эле экен. Себен төшөлгөн. Дагы эмне калмады. Электр энергиясы бар, суу бар тугандар, центральный канализация жана природный газ бар киргизилген, кошулган, отопление деле тугандар, паровой отопление, теплый пол, газовый котел менен үйдү жылытат. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр тугандар, бул үй негизи албасаңыздар деле көргөнгө арзый турган үй экен. Өтө сапаттуу, өтө ошол дизайнерский ремонттор менен жасалыптыр тугандар. Мынакей көчө тараптан ушундай тарабазасы, забордун тышкы тарабынан текстура чачылган и мына көчө тараптан эле брусчатка чатталып башталыптыр. Андан ары эми ички тарабына кирейин. Короосуна тугандар. Айта кетчү нерсе, тегерек четте мектеп садиктери бар экен жана балдар кыздарыңыздар бул Манас проспекти жакта Манас университети, БГУ, Политех, ошо Азия Мол тегерекчетте окуса эгер, жакын эле бул жерден Алтымышева менен түз чыгып барасыздар. Андан ары үй боюнча айтсак, мынакей алды тарабында зеленый зона, бул жагында чоң мондай навес, ылдый тараптары брусчаткалар и очокана, барбекю, ракайн орнотулуптур тугандар. Так. Бул жакта болсо 150 квадрат метр болгон чоң үй тугандар, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан базалит менен утеплять этилип, анын тышкы тарабына мондай сары таштар менен фасады жасалган тугандар. Так, бул жагында балкон, бул жагында мондай дагы бөлмөлөр, терезелер, панорамный виддеги мондай бийик терезелер коюлуптур могу эки бөлмөгө тугандар. И 3 кабаттуу ушундай алюминий жакшы терезелерден орнотуп калмасайт. Негизинен келгениңиздерде дагы карап көрөсүздөр. Мага ушул сапаттуу эле көрүндү. Ремонту да жакшы. Мына тепкичтер деле мондай таштардан жасалган, фундамент тараптары деле мынакей сыртты тарабы таш менен жасалган тугандар. Мына ушундай. Так. Андан ары сиздерге биринчи жолу үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып дагы калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Киребешке чейин эле мондай терраса сыяктуу ушундай бош жери. Бул керамогранит окшойт ылдый тарабы. Таштан экен тугандар. Так, андан ары киргенде мынакей бул кире бериш. Прихожка. Негизи кирүүчү эшик эле мондай сапаттуу эшиктен орнотулуптур тугандар. Ал бул мынакей үйдүн ички тарабы. Так. Оң тарапка карай жүрсөңүздөр мына сыртка чыгып кеткен, экинчи этажга чыгып кеткен тепкичтер, көрүп тургансыздар мондай чоң люстралар орнотулган. Батыш тарабынан терезе тугандар. Биринчи этаж теплый пол,
Экинчи этаж батареялар менен паровое отопление жылытат. Анан бул жакта кухня, кухонный мебелдер, раковиналар суу чыгарылыптыр. И батыш тарапта мындай чоң терезе туугандар. 3 кабаттуу терезе. Коросу кенен мына ушул жерден көрүнөт. Кухонный мебелдер мына могу жерде туугандар мындай өзгөчө эшик орнотулуптур. Сүрүлүп ачылып чалганына караңыздар. И бул жерде зал, мынакей түндүк тараптан, чыгыш тараптан терезе орнотулган, мындай жардаткычтар. Ремонту туугандар ошол дизайнерский ремонт экен, полный. Ошол дизайнерлердин жардамы менен колдон келиши акыркы эмедеги жакшы ремонттон кылганбыз дейт. Анан кухняга деле туугандар газ киргизилген, мынакей. Газ киргизилген, суу чыгарылган. Так, андан ары. Так. Бул жактагы эшиги залдын бул тараптан дагы, бул тараптан да кирип чыга аласыздар. Бияка кладовка кылып койсоңуздар деле болгода экен. И бул жерде биринчи этаждын санузелы, мынакей. Түштүк тарабынан форточка, вентиляциясына. Так, андан ары бул жакты карай жүрсөк, дагы бир мондай бөлмө жайгашкан туугандар. Түштүк тарабынан терезе, көрүп турганыңыздай ремонт. Сіздер экинчи этажды көргөсөйт туугандар. Бул экинчи этаждын тепкичтер. Ушундай жайгашталган тепкичтер орнотулган. Так, андан ары сіздерге калган бөлмөлөрдөн көргөсөйт бир чекеден. Тепкичтен чыгып оң тарапка карай кирсеңиздер, мондай бир бөлмө. Окей. Бул дуалдын краскалары деле базардан эмес, атайын ошол курулуш материалдар саткан дүкөндөн жакшысынан алганбыз дейт туугандар. Негизинен бардык эле курулуш материалдар жакшы сапаттуусунан алынган экен. Келгенде өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр болот. И бул жакта дагы бир бөлмө. Окей. Чыгыш тарабынан терезе туугандар. Чоң терезе. Көрсөңүздөр ремонт. Отопление батареялары. И ТВ зона окшойт. И андан ары бул жакта экинчи этаждын санузелы. Бул жакта болсо туугандар, мынакей мондай дагы бир бөлмө. Батыш тарабынан мондай чоң терезелер. Көрүп турганыңыздай ремонт туугандар. Коросу район кенен көрүнөт экен бул жактан. Окей. Андан ары бул жактан балконго да чыгып кетсеңиздер болот. Балкон. Эми сиздерге калган маалымат чекеден берейин. Так, андан ары туугандар. Бул жакта анакей очокканасы. Очоктор барбекю, раковина суу чыгарылган, гүлдөрү, зеленый зона туугандар. Анакей бул жагында. Так. Нафес, жараткычтар мондай. Үйдүн түштүк тарабындагы кошуна менен болгон чек арада ушунча аралык. Такей бир 2 метрден ашыган аралык. Арты тарабында эле ушунча аралык. И бул тараптан котел жайгашкан бөлмөгө өтүп кете аласыздар. Бул жерде газовый котел жайгашкан туугандар. Жерде газовый котел, газ уланган.
иштетсеңиздер эле, азыркы учурда деле иштетсеңиздер эле үй жылый баштайт. Так, дагы эмне маалымат? Документтери боюнча бардык документтери бар экен. Бардык документтери так бар. Бул үйдүн баасы туугандар $250,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, дагы сүйлөшүүлөр болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмес эместермен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.